АКШ канчалык актанып өзүнөн алыстаса дагы баары бир мектепке сокку урганы ачык билинип калды. Бул тууралуу далилдер күндөн күнгө көбөйүп жатат. Айрым АКШны жактаган тараптар Иран өзү жасалма интеллектти колдонуп, АКШны жаман көргөзүп жатат дегендер да болду. Буга чейин мектепте каза болгон окуучулар боюнча маалыматтар кармануу менен чыгып жаткан. Анткени АКШ бул окуяны териштирип жатабыз деп расмий жооп айткан эмес. Бирок андан бери көп күн өтсө дагы расмий так жооп болгон жок. Ушуга чейин топтолгон далилдердин баары кыздар мектебине сокку АКШ тарабынан болгонун көрсөтүп турат. Керек болсо, АКШнын маалымат каражаттары дагы Wall Street Journal, CNN, USA Today, The Guardian жана New York Times өз-өзүнчө иликтөөлөрүн чыгарып, ооба, бул АКШнын соккусунан болгон деген тыянакка келишкен. Беллингкат мына бул кадрларда АКШнын Тамагав ракетасы 28 февралда Ирандын Минап шаарындагы Ислам революциясынын сакчылар корпусунун объектисине сокку урганын көрсөтөт дейт. Бул АКШнын ошол аймакка чындап сокку урганын көрсөтүп жаткан видео. Беллингкат геолокация аркылуу тастыкталган бул кадрларда кыздар мектеби жайгашкан аймактан буга чейин эле түтүн көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. Дал ошол жерде АКШнын соккусунан кеминде 168 бала жана 14 мугалим каза болгон. Аскердик иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы менен тааныш болгон эки булак CNN каналына АКШнын армиясы мектепте кокусунан атканын билдиришкен. Алардын айтымында мектепке жакын жердеги Иран деңиз базасы тууралуу эски маалымат колдонулган болушу мүмкүн деп айтылат. АКШнын борбордук командачылыгы CENTCOM бул өлүмгө алып келген сокку үчүн координаттарды түзүүдө коргоо чалгын агенттигинин DIA эски чалгын маалыматын колдонуп алган. Бул соккулар 28 февралда болгон. Максат Ирандын Минап шаарындагы Ислам революциясынын сакчылар корпусунун базасы болгон. Мына ошол база 2013 жылкы спутник сүрөттөрүнө ылайык мектеп менен бир эле комплекстин ичинде турган. 3 жылдан кийин алынган сүрөттөрдө мектеп менен базаны бөлгөн тосмо курулганын көрүүгө болот. Ал эми 2025 жылдын декабрындагы сүрөттөрдө мектептин короосунда балдар ойноп жүргөнүн көрүүгө болот. Коргоо чалгын агенттиги иликтөө жүрүп жатканын айтып, андан ары комментарий берүүдөн баш тартты. АКШнын борбордук командачылыгы да иликтөө уланып жатканын гана билдиришти. Бирок бул маалыматтардын баары мектепке жасалган жана болжол менен 180 жайкын тургунду өлтүргөн соккунун артында АКШ турганын көрсөтүп жаткан далилдер көбөйүп жатканын тастыктайт. Анын ичинде 168 мектеп окуучусу болгон. Азыр эмне үчүн бул координаттарды түзүүдө эски маалыматтар колдонулган деген суроолор көбөйүп талкуу жаратып жатат. Бул абадан тартылган сүрөттөн мектеп менен аскердик объект канчалык жакын жайгашканын көрсө болот. Азырынча АКШ Ирандын аскер базаларына кошуп, мектепке кокусунан сокку уруп алган деп жаткан чакта Трамп таптакыр башкача сүйлөдү. Ал уялбай, камырабай туруп, муну Иран өзү кылган деп айтты. Коргоо министри Пит Хексет да ал же бул деп так кесе айткан жок. Ал жөн гана иликтөө жүрүп жатканын айтты жана жай тургундарды бутага алган тарап Иран экенин билдирди. Бул президенттин 7 марттагы билдирүүсү болгон. Бирок 2 күндөн кийин мектепке Тамагав канаттуу ракетасы тийгендиги белгилүү болгондо, президент Трамп Иранда да ошондой ракеталар бар деп айтты. Белгилей кетсем, бул ракетаны бир гана АКШ чыгарып жана ага ээлик кылат. Бирок президент Трамп суроолорго жооп берип жатып, Тамагав ракетасы дүйнөдөгү аябай кубаттуу ракета. Ал башка өлкөлөрдө колдонулуп сатылат. Ошол эле Иранда да бир канчасы бар деп айтты. Анткени менен бул сөздөр чындыкка, логикага дал келбейт. Тамагав ракетасы бир гана АКШга союздаш өлкөлөрдө гана бар. Демек бул жерде так кесе айтылбай жаткандын өзү эле сокку АКШ тарабынан максаттуу болгонуна ишенимди ого бетер күчөтөт. Мектепке ракетанын түшүшүнө АКШ чалгын кызматынын буталар тизмесин жаңыртпай койгону себеп болуп жаткансыйт. Так ушул жерде олуттуу суроо жаралат.
Согуш башталгандан азыркыга чейин 5000ден ашык бутага сокку урулган деп айтылат. Ошондо булардын арасында дагы бир канчасына адашып сокку урган болуп калышы да мүмкүн. Бутага алынган объекттер спутник сүрөттөрү менен түзүлгөн чабуул маалыматтары өтө эски болушу ыктымал. Себеби бул мектеп 10 жылдан бери бар болчу. Ал чалгынчылар эмес, катардагы адамдарга да белгилүү эле дешет. Эксперттер CNN, New York Times сыяктуу көптөгөн медиалар геолокация аркылуу далилдерди өз алдынча текшеришкен. Далилдер өтө так. АКШ иликтөөнү ачык жана фактыларга негизделген жыйынтыкка келип, дүйнө менен ачык бөлүшүшү керек дешет. Бул окуя курчуп кеткенден кийин АКШнын борбордук командачылыгы Иран режими аскери операцияларды жүргүзүү үчүн жарандар жыш жайгашкан аймактарды колдонууда. Анын ичинде бир тараптуу сокку уруучу дрондорду жана баллистикалык ракеталарды учурууда. Бул кооптуу чечим Ирандагы бардык жарандардын өмүрүнө коркунуч салат. Анткени аскери максатта колдонулган жайлар корголгон статусун жоготуп, эл аралык мыйзам боюнча мыйзамдуу аскери бутага айланышы мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери жарандарга зыянды азайтуу үчүн мүмкүн болгон бардык чараларды көрөт. Бирок Иран режими аскери максатта колдонулган объекттердин ичинде же жанында жарандардын коопсуздугуна кепилдик бере албайт. Иран режиминен айырмаланып, АКШ күчтөрү жарандарды бутага албайт жана алардын коопсуздугун атайлап тобокелге салбайт деди. Бул билдирүүнүн ушул убакта чыгышы АКШнын эл жыш жашаган аймактарда соккуларын көбөйтүшү мүмкүн деген ойду жаратат. Ошону менен бирге жайкын тургундар каза болсо, биз айткан болчубуз деп аракетин актоого жол ачат. Буга чейин эле Израиль менен АКШ мындай иштерди көп жасаган. Мисалы Газадагы согушту эстесек, күн сайын болбосо да дээрлик жума сайын бир сокку болуп турган. Ошондо бирөө дагы "Токтогула, бул мектеп турбайбы? Же бул мечит экен" деп соккуну токтоткон эмес. Анан маалымат мейкиндигинде дароо эле башаламан болуп кеткенде, "Ооба, бул мечит болчу, бирок ичинде Хамастын ишмердиги болушу мүмкүн эле" деп кыска жооп менен чектелишкен. Так эмес, мүмкүн эле деп гана жооп айтышкан. Бирок объект аскердик максатта колдонулса, анда ал корголгон макамын жоготот. Эгер мектепте жөө аскерлер ротасы жайгашса, ал да корголгон макамын жоготот. Бирок бул башка маселе. Ал эми аталган бул мектеп эч кандай аскердик максатта колдонулган эмес экени айкын болуп турган. Муну ошол жерде калып кеткен батыштык кабарчылар да тастыкташты. Бул сокку АКШга моралдык жактан аброюн жерге түшүрдү. Азыр Ирак, Афганистандагы согуштагыдай интернет жок эмес. Азыр бүт нерсе өз убагында дүйнөнүн бүткүл бурчуна жетип турат. Дүйнөдө, анын ичинде элибизде тынчтык болсун. Саламатта болуңуздар. Айтмакчы, видео жакса лайк басып, каналга каттала кетиңиз.